Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Бүгүнкү берүүбүздө дагы бүгүнкү чыгарылыштагы баштоон астына турабыз. Сөзүмдүн башы мына ушул колумда турган кичинекей көбөлүктөн болсун. Бул көбөлүк эмне көбөлүк? Жалпыңыздарга окуп кетейин. Медалдын көбөлүгү дейт. Жумакеева Зарина Кубанычевна эне даңкы медали менен сыйланды. 2015 жыл 15 май. Улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Байкаганыңыздардай бүгүн бир эле алып баруучу эмес, эки алып баруучубуз. Бүгүн бизде конокторубуз дагы өзгөчө. Бир эле жолу эне даңкы ордону менен эмес, экинчи жолу дагы эне даңкы ордону менен сыйланган Жумакеева Зарина Кубанычбековна 2017 жылы дагы сыйланган. Саламатсызбы, Зарина айым? Бала чакаңыз менен студиябызга кош келипсиз. Атайын балыкчыдан келдиңиздер. Атайын балыкчыдан келдик. Баягы мектептеги деле учурашпайлы, биринчи саламатсыздарбы дегенде баары ошол саламатсыздарбы келиңиздер. Бир учурашпалы. Саламатсыздарбы? Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, чынында баягы кээ бир кишиге таң калыштуу болуш керек. Булар чын эле бир үй бүлөбү дегенчи. Ооба, бул чын эле бир үй бүлө. Биз бүгүнкү берүүнүн алкагында кенен маалымат алып бергенге даярбыз. Ошол эле учурда мен сөзүмдү Супер ТВ каналы буга чейин бир үй бүлө 15 баласы бар үй бүлөнү чагылдырганбыз. Ал учурда окуя кыскача мындай болгон. Биз эртең саат 6-да жеткенбиз үйүнө, бирок 15 баласын даярдаганча биздин съемка, биздин тартуу иштери 10:30 өтүп башталган. Анткени 15 баланы даярдаганча ошол убакыт болгон. Ошондо дагы мисалы 15 бала болсо, бүгүнкү эжегибиздин 11 баласы бар. 11 балаңыз менен тааныштырыңызчы. Ошондо эң улуусу канча, бул жака кантип келдиңиздер, негизи эмне менен келдиңиздер? Саат канчадан баштап даярданып баштадыңар? Саламатсыңарбы? Бир жолу дагы ушу биз Балыкчы шаарынан келдик. Отур. Эң биринчи тааныштыра кетсем, чоң кызым Буреки болот. Нурая аты. 21 жашта. Андан кийин экинчи кызым Эркайым 18 жашта. Андан кийинки кызым Жылдыз 9 класс. Андан кийинки кызым Бурулсун 7 класс. Андан кийинки эркек балам 5 класс, эркектердин улусу. Охо. Көптүн күтүп жүргөнбүз. Бурулуп турду. Андан кийинки кызыбыз Альмаида. Альмаида? Альмаида. 5 класста окуйт. Андан кийинки кызыбыз Айбике. Андан кийинки Баястан, анан Алишер. Андан кийин Айбике, андан эң кичүүбүз Анвар. Анвар канча ай болду азыр Анварга? 2,5 ай болду. 3 айга кеттик да. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Атаңыздар эмнеге келбей калды, ошону айтыңыздарчы. Шартка байланыштуу ошо келе албай калды. Ошо анан сен барып кел, анды чакырып атсам атайын тетинден бери чакырып атса барып балдарын баарын алып сен бар интервью берип кел деди. Ошо. Жолдун алысына арабай, чындыгында жалпы бала чакаңызды түгөл ушул жака алып келип, биздин студиябызга келип, жалпы көрүүчүлөр менен тааныштырып, бир кызыктуу маекке куруп берген бир толук ишенимибиз бар эчеке. Анан ошол учурда жогоруда мен айткан маалыматка баягы окуяга ылайыктуу эле суроо берейин. Саат канчадан баштап даярданып баштадыңар эчеке? Байке Инстаграмдан жазгандан баштап. Канча күн? Сен жаз, мен жаз болуп эле баарыбыз чыркап эле, мама бул байке эме журналист жазыптыр, тиги журналист жазыптыр деп эле ана эмне деп жооп беребиз делечи, андайга мурун интервью берип көрбөгөн жаныбыз жан талашып эле эмне деп жазабыз, колубуздан телефон калтылдайт да, жаза албайт. Биз кеч жооп берип калбадыкпы? Аны мамам көрбөйт да, Инстаграмга көп деле кире бербейт, аны көрбөй каптыр. Аны мамам бирөө жазып тур, карап койчу, запросто турат дейт да. Аны карап мамам сизге жазып турсам, мамам өлө сүйүндүп, мамам иштеп солчу да интервью бергенче өлө сүйүндү. Андан кызым ошо көрүп калып, анан кызым ачып, анан жолдошум айттык. Анан жолдошум негизи балдар менен көп эки жака чыкпайбыз да, үйдө элебиз да, анан мындай жумуш болсо өзү чоңурактар эле келет. Анан ага сен айт, мен айт болдук, жибербей деп. Анан айттык, ушундай экен. Журналисттер чалып атат. Эмне кылалык, баралыкпы, барып интервью береликпи, эмне кылалык деди. Билбейм, өзүңөр билгилечи, кичинекей бала менен жол жүрбөй деди. Анан биз барабыз деле болбой
келдик. Барып келели деп эле. Кубанычтабыз, чындыгында кубанычтабыз. Анан бул кандай баягы бир үй-бүлөлөрдү көрүп калабыз го. Ай, келбейсиңби десем, мен мисалы 2 балам менен каяка бармак элем, эми үйдө эле болоюн, же болбосо 3 балам менен каяка бармак элем, үйдө эле болоюн деген сыяктуу жооптор берет го. Сиз деле ошондойбу? Мен 11 балам менен каяка бармак элем деген сыяктуу. Же эч жерден калбайсызбы? Азыр билбейм, эми чакырган жака барабыз да, эми көбүнчөсү эми барып келели, үйдө отуруп эмне кылабыз, кечке чейин дейбиз да. Мен деле үйдө отуруп чарчадым, балдар менен барам эле дейм да, анан мейли барсаң бар келет. Жалпы көрүүчүлөргө салам. Бүгүн мен Айыл банктан кантип онлайн кредит алса болорун айтып берем. Кредиттин максималдуу суммасы 100 000 сомго чейин, мөөнөтү 2 айдан 24 айга чейин, валютасы сом, пайыздык чени жылдык 25%, ал эми натыйжалуу пайыздык чени бул 28,11%. Алгач AB24 тиркемесине кирип, онлайн билдирме баскычын басасыз. Андан соң онлайн кредит бөлүмүнө кириңиз. Кредиттин түрүн жана валютаны тандап, керектүү сумманы жана мөөнөтүн көргөзүңүз. Баарын толтурган соң улантуу деңиз. Андан кийин сиз киргизген маалыматты жана 2 келишимди окуп чыгыңыз. Белги коюп, улантуу баскычын басасыз. SMS аркылуу келген кодду ырастаңыз. Болду. Арыз кабыл алынды. Билдирменин макамын көрүү үчүн каттоо деген жерден тарых дегенди басыңыз. Сиз толтурган арыз кароодо турганын көрөсүз. Сиз же мындай SMS жооп аласыз. Достор, онлайн кредит банктын эмгек акы долбоорлорунун кардарлары үчүн жеткиликтүү. Колдонуңуз. Эмне менен барасыздар? 11 бала менен автобус жалдайсыздарбы? Такси менен эле. Батасыздарбы? Канча машина чакырасыңар? Мам коноктон калбайт, конокко барганды аябай жакшы көрөт. Жака чейин алып келип иштейсиңер, ушундай дедик, анан алып келип иштештим ушака чейин. Жолдошуңуз эмне жумуш кылат? Маалымат катары? Жок, майда чүйдө эле стройкада иштейт. Эми кенен таанышалы, кенен баягы окуя башынан болсун дегендейчи. Канча жашыңызда турмушка чыктыңыз эле? Анан азыр канча жаштасыз? 11 баланын апасы болсоңуз, жапчаш экениңизди жалпы көрүүчүлөр көрүп турат экен. 17 жашымын, турмушка чыккам. Азыркы жашым 39да. Кырды айтпачы да комментарийден. Баягы көйлөмөдөн кийин. Мам деген 39дамын деп айткан болчу да, тойдончу. Анан элдин баары эсептегенде билбейт экен, 40ка чыкты экен, 23 болсо депчи, ушинтип айтканда. Мен азыр майда 40ка чыгам да. Мен азыр эми 39дамын деп эле айтып берейинчи деп атпайм буларгачы. Мен негизи өзүм 5-1 тууганмын. Анан жолдошум 9-1 тууган да. Анан жолдошум айтчы, ошо кайненең жолун жолдо. Мен көп бир тууганмын, анан бизде көп бир тууганды болгону жакшы көрөм депчи да. Анан кайненем раматтык болуп кеткен, анан ошо апама кайнеме сөз берип жүрчүкен жолдошумчу. Апа, мен кийин үйлөнсөм сиздин жолуңузду жолдойбуз. Мен кийин үйлөнсөм ошо сиздей болуп көп балалуу болгум келет дечкен. Анан ошо кайненем жолун жолдоп эле көп балалуу болдук. Кайненен камырдан болгон турат. Ошо мен анан негизи менде деле мечта деле жок болчу, анан жолдошум мечтасы экен. Көп балалуу болом дегенчи. Дагы 12-чи же 13-чү балалуу болуу пландарда барбы? Негизи жолдошумдун эмеси болчу, 12 болчу да. Кызыңыз биякта жок дейт. Анан азыр эми ушу шартка байланыштуу ушу менде болду го дейм. Токтотосуздар 11ден кийин. Эмне менен элек сиз өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз да. Мен азырынча үйдө элем. Азырынча окуган эмес, мен окууга тапшыр деп окуганча паам дагы кошот го мени. Окууга тапшыр деп до сих пор айтат, бирок окууга тапшырган эмесмин. Эмнеге? Бала караш керек. Жок. Окугум келген жок. Апай, ошондой Ушундай болуп калды. Ошондо улуу, эң улуу сизсиз, Ооба. Мен ошо окууга тапшырган эмесмин да. Паам до сих пор деле айтат, окууга тапшыр деп, үйдөн калбай кет деп, же күйөө кетчи окууга кет деп. Бирок до сих пор эки жакка тең кетпей жүрөм го. Үйдүн улуусу болгон кандай? 11 баягы чоң үй бүлөлүнүн Жок, мен үйдүн улуусу болгон, мен үйдүн эң эркеси менмин. Кудай ал эмнени кайсы жерден билсе болот? Баары мамам, паамдар деле менен эсептешет, мен немемди карап турушат да. Кабагыңардыбы? Бет баары менден коркот.
Кийим жагынан кандай? Эже сиңдилери бири-бириңиздин кийимин кие бересиздерби? Негизи деген эжем экөөбүз бирдей эле кийинебиз, бирок менден көбүрөөк эжем кийинет. Эжеңиздикini сиз кийип аласыз. Эжемдикин мен көбүнчө кийем, бирок эжем мага караганда стилдүү да. Мага караганда жакшыраак кийинет. Экөөбүз бирдей эле, бирок эжемдин немесин табан көбүрөөк коюшат үйдөгүлөр, улуубуз, сулуубуз депчи, анан эжемди көбүрөөк эметишет. Немелер көп болуп кетет да. Кандай десем? Коркуптаган турбайбы? Коркуптаган турбайбы, өзү айтпады. Бүт баары менден коркуп турушат да. Баарыбыз коркобуз эжемен. Макул болсо болду. Бир жерге барарда папаман, мамаман сурансак дагы эжемен да бир ооз суранышыбыз керек. Эжем эсли папам менен мамамды бузуп койсо, биз калып калабыз да, ошону жашага калбайчы. Ушундай кордукту көрсөтөбү? Биринчи эжем менен сүйлөшүшүбүз керек да. Анан эжем макул десе, анан башкаларыбыз баары мамамды, папамды көндүрөбүз. Мамам, папам үчөө чечет да бир жерге барардачы только. Сен эмне менен алексиз? Мен деле пока окууга тапшыра элекмин. Окууну былтыр 2 жыл мурун бүттүм, 11 классты. Азыр болсо үйдө мамама бөөктөрүм карашып, үйдөгүлөргө жардам берип эле пока окууга тапшыра элекпиз. Сизди кууа элек ба атаңыз? Жок, аз дагы бар экен убакыт, дагы бар убакыт. Жакында буюрса 19 жашка чыгам, 2 айдан кийин ошондо эжем биринчи турмушка чыгат, анан сен чыгасың деп айтышат. Эжеңди күт дешет. Үйдө ким тентек? Тентеги ким эжеке? Ти баястан менен Алишер. Эркектин жумушун булгат. Отун жарат, уйларды карайт. Антпейт корошуп-буруп ошундай. Эркектин жумуштарына тыңыраак да. Биздин оокат кылбайбыз, эркайым экөөбүз көп делечи. Буларды жумшап коюп жата бересиз. Чоңой болсо ушул турбайбы, Эмне менен алексиз? Канчанчы класс? 7 класс. Кандай окуп атасыңар? Жакшы эле окуп атабыз. Кайсы сабактан жакшы окуп атасыңар? Сүрөт. Кыргыз тил. Кыргыз тил. Кыргыз тилден да 1-2 суроо берели. Жакшы. Суроо жок тамаша. Ким болосуңар чоңойгондо? Чоңойгондо билбейм. Үйдөгү эмне жумуш силердин милдетиңер? Эмне кайсыл жагы силерге бөлүнгөн? Үйдөнбү? Кухня чай ичкен үйдүдөн бул жылыз эжем жыйнайт. Чай ичкен столду жана идиштерди ошолор жыйт. Пылесостойт 2 комнатаны. А мен болсо арка жакта чоң үйдү жыйнайм. Болду, ыйлабаңыз. 6 комнатаны иреттеп төшөктөрдү жыйнайм, пылесостой. Ыйлабаңыз болду. Чандарды сүртөм, полдорду жуйм. Ошон кээде корон чыгып жылыз эжем менен чогуу жыйнашып коем, шыпырышып. Мусоркалар төгүшүп. Ошо. Айтар жумуш бүтпөйт. Негизи меникине караганда мунун оокаты көбүрөөк да. Кудай. Ооба, негизи деген менин комнатам аз эле да. Мен иш аяк жууп 2 комнатаны шыпырып полдорду эле жууп коем. Мунуку аркы комната 6 комната жыйнайт. Ушундай 6 комната, 6 комната үйдү жыйнайт. Бүт ошол кылат. Жалгыз анан жарамсыз бар. Тиги кичинекей кыз Айбике деген кыз. Ошо экөө чогулдайт, жарандашат. Тиги кичинекей Маша бала калайт. Бала карайт. Меники деле аз эле, мен коро жыйнап коем. Сайва жеңил эле бат-баттан айтып коюп атасыз негизичи. Ооба, мейли, сизге жеңил эле боло берсин, анын түйшүгүн тартпай эле койгула. Мен андан кийинкиси ким эле? Улар. Кел таанышалы, Улар, кандайсың? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Ооба. Не дейт эжелериң? Эмне деп атышат? Эчтеке. Жумшабай элеби? Кээде жумшайт. Ачык айт. Ушул жерден айтып ал, ушул жерден айтып ал. Башкасага эч кандай мүмкүнчүлүк берилбейт. Айтып ал, эмне кылып жумшайт, каяка жумшайт? Кээде үйдө бош эле жаткан кого жыйна дейт. Ал жылы эжең айтат экен, Кээде идиш жууган сууктоокко дейт. Нурай айтат экен, дагы? Кээде шыпыгы сууакка дейт, наазыңы шыпыгам дейт. Одай сакта. Анан? Тазик сууакка дейт. А сен бүт баарын жасай бересиң? Ооба. Жок деп койбойсуң? Жок, урушат да жок десем. Ким көбүрөөк урушат? Эжем. Эжем кайсы эжең? Нурай? Нурай эжем. Көзүндө карай албай калыптыр же, көрдүңүзбү? Нурайдын көзүн карай албай атат. Коркутуп алыптыр. Сон.
бир зал толтура баягы көрүүчүлөр кол чапкандай эле үн чыгат бул жердечи. Кийинкиси. Тилегине жетсин буюрса улар. Астка чыкчы, эмне кысып атасыңар аны? Эмне кысып атасыңар? Эмне кысып атасыңар, Атың ким? Аймайда. Альмаида, Альмаида канчадасың? Эмбиге. Я. Эмбиге. 11десиң. 11-нчи класстар окуган канчанчы класстар? 11 жаштагылар. 11 жаштагылар, 5-нчи класстагылар, 4-тө. 5-нчи класс окуйт. 5-нчи класста Ой, окуйт. 4-нчи класс окуйт. Бул балам 5-нчи класс окуйт. 5-нчи класс, бул 4-нчи класс. Кандай болот? Жакшыбы? Жакшы окуп атасыңбы? Ким жардам берет сабактарга? Эканжем. Ким? Эканжем. Эркай эмнечен жардам береби? Түшүнбөй каласыңбы кээде? Кайсы сабактарын түшүнбөй каласың? Математика. Айбике. Ар жакта да бирөө бар эле. 8-нчи студентти урматтап көрүшүбүз. 7-нчи. 7-нчи, Айбике. Канчанчы класста окуйсуң? 2. 2-нчи класстабы? Кайсы сабактан жакшы окуйсуң сен? Математика. Бардык үй бүлөңүздөр менен математиктер окшойсуздар, Математика. Айбике, Бишкекке канчанчы жолу келип атасың? 2. 2-нчи жолу келдиң. Жактыбы Бишкек? Ооба. Сонун экен. Мен сиздердин үй бүлөнү көргөндө жанагы жалгыз үйдө деген кино бар го. Жаңы жылдын астында жылда көрөбүз, Адиндомо, Ошол эле кинону көргөндөй болот да, ошол үй бүлөнү көргөндөй болот. Кайбын турбай бул, Эки баатырга көрүңүздөрчү, эки баатырга. Эмнеге окшош, эгизби жеке? Иә, жок. Эгиз эмес, Жок. Эгиз эмес. Жөнөттү, баястан сүйлө. Бул экөөнүн жашы просто экөөнү тос 1,5 жашта. Анан экөө теңдей эле болот да, ошелдер эгизби деп көп сурашат да. Анан экөөнүн эгизи деле эмес, экөө ортосу 1,5 жаштан. Анан жөн эле экөөнү окшош кийинтип коемун, ошо көбүнчө сурашат да эгизби. эгизде көрүнүп каткан. Бул балдарыңыздын аты ким? Баястан, 0 класс. Бул Алишер. Экөө тентек болуп атпайбы азыр деле, бияктан жөн отуруп берип айтпай. Баястан. Алишер кыйынбы же Баястан кыйынбы? Ким кыйын? Мен. Сенби? Баястан байкеси да, Эмне кармап сүйлө. Эмнеден кыйынсың сен? Тамак жегенденби же уктаганданбы? Табак кегенден. Кайсы тамакты жакшы көрөсүң? Манты. Манты. Алишер, сен дагы мантыбы? Бир суроо эжеке. Сизге бир суроо. Азыр сизге мындай суроолор болот. Сиз бат-баттан баягы блиц суроо десек эле турат болуш керек. Анткени 11 баланы канчалык сиз жакшы билесиз? Мен айтып кетейин. Сиз бат-баттан жооп бериңиз, Бул жерде Баястандын туулган күнү. Баястан 30-декабрь. 30-декабрь. Бул кызыңыздын туулган күнү. 5-март. Эркайымдыкы. 11-июнь. Жылдыздыкы. 5-июнь. Айтпай жок да, Кудай айтпай жок да. Мына жаңы баштады. Алишер. Алишер 30 апрель. 30 апрель. Кызыңыздыкы. 2-март. Улар. 7 октябрь. Айбике. Айбике 5-июнь. Апе 11-июнь го. Жо 11 эркин. 9-июнь. Бул кызыңыздыкы. Аруке. Арукеники эми жок 22 август. Канча уулдан кийин, канча кыздан кийин жаңы баштадыңыз эже? Менби кимден улууларын эле билип келип эле андан кийинкилерин эле жаңылап берем. Баягы мурда апалар айтып калышчу эле го, мындай таң калчу элек го. Ай, тигиндей, тиги ту атын кочкулар. Ким эле бул балам бери кел деп аттарын жаңылып, сизде барбы ошол нерсе? Бар. Аттарын адаштырып. Чакырам деп, мисалы үчүн Нурайды чакырсам, Нурай, Эркайым, Жылдыз деп баарын чакырып алам да, баары келет да, мен баарыңды чакырган жокмун, бирөөңөр деле. Анан силер биздин атыбыз менен чакырып атпайсыңарбы дешет да. Анан мен бирөөнү чакырам десем баарын чакыра берем да, ошо жаңылып алам да көп жерденчи. Ата көп эле жаңылыштык болот эмелерденчи. Балдардын эмелеринен, айырмаларынан, ушундайларданчы. Буга чейин баягы 15 баласы барды тарттык үй бүлөнү дегенде, алардын баягы берген маалыматтары боюнча мектепке барган, ошол учурда турмуш жолуна узаган кыздар да бар болчу, улуулары. Анан айтышканда биз пособие алабыз, мынча алабыз деп баягы так суммасын унутуп калдым. Сиздер канча аласыздар, мисалы 11 балага? Сиз өзүңүз туруктуу жумушта иштебейсиз. Жолдошуңуздун дагы туруктуу жумушу жок. Эмне менен
Эме пособие алам балдарга. Азыркы жашта ошо Нурай менен Эркайым 16-га чыкты да, аларга эме кыркылган, ошо азыркы убакта эме 9 бала алам. 9 баланын пособиясы канча? 1200 сомдон. Ар бирине. Ар бир балага 1200 сомдон. Дагы эмне жеңилдиктер каралган Баатыр энеге? Башка эч кандай жеңилдик жок. Электр энергиясына. Светтен эле ошо жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө пособиядагылар киргизип койбодубу? Ошондон эле жеңилдик, а так башка жагынан жеңилдик жок. Коммуналдык кызматтардан, Жок. жер налогунан айылдагы. Эмне болсо болмок сиздин оюңузча? Мисалы Баатыр энеге дагы эмне мүмкүнчүлүктөр берсе болмок? Ошо көп элдер сурашат да, ошо сен Баатыр энесиң льгота бар болуш керек бардык жагынан депчи. Ой, мен льгота жок, андай жагынан. Бир эле ошо свет кого, светке пособие алгандар деле баары эле киришет да, ошондой эле дейм. Так башка ошо көп элдер таң калат да, льгота бар силерде депчи. Льгота болсо болду деп ачык эле айтмакмын да, эч кандай льгота жок. Эме жагынан болгон эле ошо свет жагынан эле, башка эч кандай льгота жок. Кыйналган учур болобу, жетишпей калган учур болобу? Эми болот да, ар бир эле үйдөчү эми атабыз эми баардык неме эчтекеден кем кылбайм деп ушинтип неме кылат да, кем кылбай, мисалы үчүн продуктубай. Балдар мунусу окуусуна тигинсе мунусуна дейт, анан баарына тең эле аракет кылат. Эми ушунча балалуу болгондон кийин деп жанталашат, ал деле эчтекеден эме кылбайт да. Жанталашат, иштейт. Кой эми бул балдарыбызды мынтелик, тигинтелик депчи. Ушинтет. Эмнебиз болсо деп кыялданасыздар. Кыялданганыбыз баарыбыз эми билем, биздин ишимизде азыр ошо машина болсо деп мечтайт этчибиз. Автобус, Бир үй бүлөгө баардыгыңыздар баткандай? Баарыбыз баткыдай кылып, машина болсо деп кыялданабыз, баарыбыз тең элечи. Машина болсо деп кыялданабыз. Ошо. Бирок тиги жака бул жака чыкканда чын эле ошол кыйналасыңар ошол жагы. Балдар менен көп эч жака чыкпайбыз да. Үйдө эле калсын, муну менен баарыбыз каяка дейбиз да. Жолго чыксак да бизди мынча бала менен кантип бала машина алат го, батпайбыз да. Чындыгындачы жолго чыгып анан айтат да мамамдар үйдөгүлөр дачы, үйгө келсең болот, тигинтсең болот, мынтсең болот депчи. Ой мама, жолго чыкпай эле коюн, барбай эле коюн дейм да. Мени мынча балам менен кайсы машина алат дейм да. Десе беле аткыр ой жарымын чыштап коюп, жарым менен жолдошуп келбесиң депчи. Ошол жолго чык. Дүкөнгө турганда канча балаңызды алып барасыз? Мен эметинде мындай кийинткене чыкканда, школго барганда 3-4 жолу бөлүнүп чыгабыз. Балыкчынын базары кичирекей эле, бирок ошентсе дагы чарчайсың, булардын улам бирөөнү чечип, улам бирөөнү кийгизип атыпчы. Аябай чарчайбыз. Анан 3-4 жолу бөлүнүп чыгам, анан чоңурактарын ээрчитип алам. Жүргүлө менен барып келе, кийинчип келгиле, чечинчип, анан бут кийгизип, азап үстүн чечиш керек. Булар да жөн туруп бербейт да. Сырдашканга апаңар менен мындай сүйлөшүп отурганга убакыт болобу? Негизи мен көп мама менен сырдашпайм. Көбүнчө мамам, папамдар мени берки жолукчан, хижапчан. Эркайым мама менен көп сүйлөшөт. Жигити жөнүндө айтып берип, таң атканда с утра до вечера экөө. Жоңгосоң отурушат. Бир жигит айтып коюп, ошол көп сырдашат да. Ал сырдашат, жылдыз сырдашат. Сизде жок жигит? Жок. Көрөт аткан жигиттердин баардыгы. Көрөт, Кудай. Кантип көзөмөлдөйсүз? Сырларын айтпайт, вообще такыр айтпайт. Кантип көзөмөлдөйсүз жеке? Баарына кантип убакыт жетет? Көзөмөлдөйм. Жетишкенге аракет кылам. Баарыначы анан эки чоң кызым каралашат. Нурай менен Эркайым муну сабагын мынтип кылачы, тигинтип кылачы. Булар мынтип деп көбүнчө бул чоңурактарына эме кылам да. Анан булар эки жакка кеткенде өзүм жалгыз булар менен каралашкан эме кылам, жолдошум каралашат балдарды көбүнчөсү. Бир айлык чыгым десете көрдүңөр беле? 11 сиз жолдошуңуз 13 киши. 13 кишиге кеткен бир айлык чыгым. Бул азык түлүк той топур тошпай калалы. Же бир күндүк чыгымды айтыңыздарчы. Же бир күндүк гана бир айлык кылалы, Ооба. Бир күндүк деле айтыңыз, биз өзүбүз эсептеп алабыз жеке. Аябай кыйынбыз да биз. Мен деле мындай эсептеп өткөм да. Биздики үйдө папам этти аябай жакшы көрөт да. Эт жок, камыр жок, тамак жебейт папамчы. Постоянно эт, камыр менен тамак жасагыла депчи. Көбүнчө биз эт жебейбиз, биз мурда уже жеп жүрүп жүрөккө тийип калганга да. Кудай. Анан папам көбүнчө эт менен тамак жасагыла дейт да. Анан бир канча килограмм алып келесиздер? Бир чоң сары 50 килограммдык пакет болот го, ошонун жарымына толтуруп эт алып келип туруп 2 күндө жок кылып салышат да. Мына 50 килограммды 2 күндө жок болот. Бир күн жеп салышат быштырып асып эле. Жанагы сары 5 килограммдан, ооба, 10 килограмм болот экен да ошондо.
2 күндө 10 килограмм эт кетет экен да, демек. Балаңыз айтпадыбы, манты жакшы көрөм, манты жасайт апам деп. Канча каскан манты жасайсыз? Охта. Негизинен үйдөн мен көбүнчө мамам экөөбүз жасайбыз. Тамакты мамам экөөбүз жасайбыз. Бирок мамам көбүнчө жасайт го. Бирок мантыны ден точно мамам экөөбүз чогуу жасайбыз. Башка эч ким жасашпайт да коебиз. Канчада баштайсыңар манты жасаш үчүн канча убакыт кетет? 2 саат эмес, баштайбыз, 2 2 саат. 2-де баштайбыз, э. Анан камыр жууруп, анан туура антип мынтип, анан экөөбүз кобураш антип мынтикчек деле жасайбыз. Анан бир 9 каскан, 8 каскан жасайбыз. Анан бышырып туруп баарын бир отургузабыз. Баарын бир тогуз туруп, анан аягында эркем экөөбүз отурабыз, шашпай, ушакташып. Аябай азы 7 каскан болот, 7 каскан. Көптөн да 10 каскан болуп калат. Бирок ал эртең менкиге ошончо 10 каскандан эртең менкиге 2 каскан болуп калат да коебуз. Аны Али менен Баястан таратып жеп коет. Ушундай. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз. Чындыгында бул маек канчалык сиздерге кызыктуу болгонун биз комментарий бөлүктөн баягы сиздердин жазган оюңуздар менен эле билсек болот. Колдоо иретинде ар кандай өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып кетсеңиз болот. Ошол учурда биз берүүбүздүн башында айтканбыз, мына ушундай бир эмес 2 медалдын Баатыр эне медалинин, эне даңкы медалинин ээси Жамакеева Зарина Кубанычевна өзүнүн юбилейсу менен бүгүнкү маекти куруп берди. Жалпыңыздарга ыраазычылык билдиребиз чынында. Жыйынтыктоочу сөз. Сөздүн башында айтылган бүт баары мени угат. Мен бүт баарын коркутуп алгам деп. Атаманга баралы. Келиңиз. Жүзүңөрдөн жылмаюу кетпей, эч качан оорубай, өзүңөрдү ар дайым сүйүп жашагыла. Ошо бүгүнкү 8 март учурдан пайдаланып өзүмдүн мамамды жана ошондой эле жеңемди, жана бир туугандарымды, жанагы кайнежелеримди, жалпы аял затын бүгүнкү 8 март майрамы менен куттуктайм. Балдарыңардын жакшылыгын көрүп, дайым эле жадырап жайнап жүрө бериңиздер. Жана ошондой эле кошуналарыма да ысык салам айтып кетейин менден. Бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Дайым эле ушундай майрамда жадырап жайнап жүрө бергиле. Ошол силердин эфириңерге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Жанагы ушу эфирде иштеп аткан эжелерге дагы бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Ошол эми башка деле сөз деле жок эмес. Биз ыраазычылык билдиребиз чынында. Аябай алыстан келдиңиздер, жол жүрүп келдиңиздер. Анан баягы 1-2 балаңыз менен келсеңиз дагы мындай билинбейт болуш керек эле, бирок учурда сиз 11 балаңыз менен чогуу бул жерге келип, ошол учурда күлүп жайнап, эң бир сонун сөздөрүңүздү, эң бир сонун кептериңизди айтып, жалпы эл менен таанышып, кеп курганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болгула чындыгында, аман болгула, оорубагыла, кичинекейлер аман эсен чоңойсун, ар биринин баягы өзүнүн ырыскысы бар дедиңиз, ар бири баягы келечекте бир кыргыздын бир сонун бир керегине жараган улар айтып атат, келечекте бир спортчу болсом, спортсмен болсом деп тилегин жетсин ар бири. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жолдошуңузга салам айтып барыңыз бизден. Анда сизге ошо юбилейиңиз менен келип бергениңиздерге чоң рахмат. Биз коштошайлы. Ооба, коштошобуз. Өзгөчө үй бүлө 11 баласы менен мына бул жерде азыр чыгып кирип жүргөн дагы бул акыркысы. Эгерде эсептегенге жетишпей атсаңар, эмне азайып кетип атат депчи. Биз канча дагы бүгүнкү маегибизди жыйынтоого даяр турабыз. Кийинки бөлүмдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламат болуңуздар.